Мен ушул трибунада 1 жыл 3 ай мурун ант бергем. Ошол күндөн тартып, бүгүн кайрадан трибунадан кайрылып турган кезим. Албетте, коомдук иштер, калкка жагымдуу шарттарды түзүү боюнча кайрылуу жасоону пландаган элем. Тилекке каршы, бүгүнкү кайрылуум өз каалоо менен жазган арызымдын негизинде депутаттык ыйгарым укуктарымдын токтотулгандыгына байланыштуу болот. Урматтуу депутаттар, сиздер менен 1 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде чогуу иштештим. Бул аралыкта бир топ мыйзам долбоорлорунун үстүндө иш алып бардык. Депутаттык ишмердүүлүгүм учурунда элдин түйшүгүн жеңилдете турган бир нече мыйзам долбоорлорун сиздер менен чогуу демилгеледик. Айрымдары кабыл алынып, күчүнө кирген болсо, айрымдары азыркы учурда талкууланып жаткан кези. Шайлоочуларым менен тыгыз байланышта болуп, алардын сураныштарын аткаруу максатында мамлекеттик жана муниципалдык органдар менен бир катар долбоорлордун үстүндө чогуу иш алып бардык. Элдин суранычын ишке ашырууга колдоо көрсөтүп, жардам бергендиги үчүн министрлер кабинетине жана Бишкек шаарынын мэриясына терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, мен 2017 жылдан бери саясаттамын. Жогорку кеңешке борборубуздун Ленин районунан шайланып келгенге чейин Бишкек шаар кеңешинин депутаты болуп, төрагасынын кызматын аркаладым. Бул мезгилде мага көп нерсеге жол көрсөткөн, тажрыйбасы менен бөлүшкөн, кеңешин аябаган Бишкек шаардык кеңешине жана аппараттын кесипкөй кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Бул тажрыйба мен үчүн өлкө парламентине шайланууга түрткү болду. Кудайдын буйругу менен жогорку кеңешке келип, бул жерден мыкты досторду, саналаштарды таптым. Алар менен агайыны, эже карындаш катары мыкты мамиледе болдук. Жана мындан ары да мамилебиз үзүлбөйт деп ишенем. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи. Ар бир адам адашат экен. Алардын катарында мен да адаштым. Тилекке каршы, мен катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратып, мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, жана жоопкерчиликти сезип, жалпы мамлекеттин, анын ичинде жогорку кеңештин аброюна шек келтирбей, комиссия мүчөлөрүн жана жалпы парламентти ыңгайсыз абалга калтырбай, өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Мыйзам баарына бирдей, ал катаал болот. Сен депутатсыңбы же катардагы кызматкерсиңби, эч айырмасы жок. Албетте, бул чечимди кабыл алуу оңойго турган жок. Анткени борбор каалабыздын Ленин районундагы 11.813 шайлоочу мага ишенип, алардын өлкө парламентиндеги өкүлү болууга укук берди эле мага. Тилекке каршы, болуп өткөн окуядан кийин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттын кызматын мындан ары аркалоо моралдык баалуулуктарга каршы келип калмак. Урматтуу депутаттар, ар бириңиздер менен таанышканыма кубанычтамын жана чогуу иштешкениме абдан сыймыктанам. Сүйүктүү мамлекетибизге албан ийгиликтерди каалайм. Жана дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киришине тилектешмин. Бул багытта талыкпай иш алып барып жаткан өлкө жетекчилигине, сиздерге, урматтуу депутаттарга, өкмөт мүчөлөрүнө, ар бир кыргызстандыкка ийгилик каалайм. Мага 1 жылдан ашык убакыт ичинде ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген шайлоочуларыма, командама, жогорку кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичке, төраганын орун басарларына, фракция лидерлерине, депутаттык топтордун жетекчилерине, комитет төрагаларына, анын ичинде мен мүчө болгон фракциянын, депутаттык топтун жана комитеттин жетекчилери Сыдыков Бактыбек Усеновичке, Сатыбалдиев Элмурза Ракиевичке жана Төлөнов Данияр Эрмековичке, жалпы депутаттык корпуска терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле жогорку кеңештин аппаратына алкыш айтам.
жалпыңыздардын алдыңыздарда дагы бир ирет Аргенден жана анын үй бүлөсүнөн, жакындарынан, ошондой эле мага ишеним көрсөткөн шайлоочуларымдан жана командамдан жана менин үй бүлөмдөн чын жүрөктөн кечирим сураймын. Сиздер менен биротоло коштошпоймун, жолугушканга чейин гана демекчимин. Кудай буйруса келечекте мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө чогуу салым кошобуз деген үмүттөмүн. Кармаган ороозоңуздар кабыл болсун, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.